Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өтө керемет сонун рецепт менен бөлүшкүм келип турат. Бул рецептти интернет тармагында көрүп, аябай жактырып калдым. Дароо эле жасап көрдүм. Үй бүлөбүзгө жыйынтыгы аябай жакты, даамдуу, тоюмдуу, көрүнүшү дагы аябай көркөмдүү болгон сонун эмне деп атайт айтууга кыйналып турам. Самса десекпи же пирожное десекпи билбейм. Кыскасы айтканда аябай кандай тоюмдуу, даамдуу, көркөмдүү даам болуп чыкты. Сиздер менен дагы бөлүшүүнү туура көрдүм. Андыктан эгер кызык болгон болсо биздин канал менен аягына чейин бирге болуңуздар. Алгач биз камыр жасап алабыз. Мен 3 даанага ылайык камыр жасадым. Ал үчүн идишке 1 чай кашыкта туз, 2 чай кашык кум шекер, 1 чай кашык дрожь салып, 1,5 стакан суу куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Суубуз өтө ысык эмес, же өтө муздак эмес, жылуу абалда болуш керек. 1,5 стакан суу менде болжол менен 400 мл болду, 400 граммдай. Андан кийин унду элеп алабыз. Менде ун кадимки тамак ичкен чыныйлардан бир аз кичинекей чыны бар. Ошол чыныда 2 чыны ун эледим. Толук граммдарын описаниянын астына жазып калтырам. Эң негизгиси бул жерде өтө каттык эмес, аябай жумшак эмес, орточо, бир аз жумшагыраак камыр ийлешибиз керек болот, себеби кол менен жайылганга оңой болушу керек. Камыр ийлеп алган соң 3 бөлүккө бөлүп, тегеректеп, табактын астын бир аз майлап, целлофан баштыкка ороп, бир аз кое турабыз. Ал учурда камыр иштегенге оңой болуп тынып калат. Камыр тынгычакты биз ичине начинкасын чыгын жасап алабыз. Мен тоок этинен пайдаландым. Оригинал рецептте дагы тоок эти пайдаланылат экен. Эгер тоок эти жок болгон болсо, кадимки фарш же уйдун этин колдонсоңуздар болот. Майда абалда туурап алдым. Узун соломка кылып туурадым мен, саманча абалында. Андан кийин 3 баш пиязды дагы туурап алдым. 3 даана ушундай самсага менин чыгым бир аз аздык кылды, себеби ичине чыгы азыраак болуп калды. Ошондуктан бир аз көбүрөөк өлчөмдө алсаңыздар болот. Казанга 150 мл май куюп алабыз. Май кызыган соң пиязды жакшылап кууруп алабыз. Пияз бир аз жумшап куурулган соң этти салып алабыз, тоок этин. Аны дагы жакшылап кууруп алабыз. Жакшы куурулган соң 1 чай кашыкта томат пастасын салабыз. Өзүңүздүн татымыңызга жараша татымалдарды салсаңыз болот. Менде туздан сырткары зира же кумин деп коет, кара мурч, розмарин салып жакшылап аралаштырып алдым. Томат салган соң бир 5 мүнөтчө аралаштыргандан кийин чык даяр. Эми камырды, тынып калган камырды колубуздун жардамында жайып баштайбыз. Эгер колдун жардамында жая албасаңыздар, албетте тактайдын, октоодун жардамында жайып алсаңыздар болот. Бул рецептти Өзбек каналында көрдүм. Ал жерде аябай кандай усталык менен жасалган. Албетте кайталаганга аракет кылдым, бирок ошондой болсо дагы бир аз кемчиликтери бар. Ошондуктан катуусун калбаңыздар. Мына ушундай жука абалга чейин жайып алган соң маргарин же сливочное масло колдонсок бир аз жакшыраак болот. Майлап чыгабыз. Эгер мындай май жок болгон болсо, кадимки койдун ич майын сызгырып тоңдурабыз го, ошол сыңары ошол майды иштетсек болот. Аябай кандай каттары жакшы чыгат. Андан кийин мына ушинтип бүктөп конверт жасап алабыз.
Видеодагыдай кылып бүктөп конверт жасап алган соң пакетке целлофан баштыкка салып дагы да 10-15 мүнөткө тындырганы коебуз. Канчалык тынса ошончолук оңой жайылат. Калгандарын дагы ушул иретте баардыгын жасап алабыз. Мен 20 мүнөткө койдум. 20 мүнөттөн кийин аябагандай тынып, иштөөгө, жайылганга оңой болуп калат экен. Эми колдун жардамында гана мына ушинтип тартып муну дагы жуука 3-4 мм калыңдыкка чейин жайып алдым. Эми чыгыбызды тең 3кө бөлүп аламын. Үчөөнө тең бирдей болушу үчүн. Чыкты. Камырга салып, үстүнө калооңузга жараша сыр кошсоңуз болот. Бул өзүңүздүн калооңузга, шартыңызга жараша, кошпосоңуз деле болот. Сыр кошуп алган соң мына ушинтип бүктөп ороп чыгабыз. Акырында бычактын жардамында кыйгач диагоналдуу түрдө кескилеп, көркөмдүү кооз болуш үчүн мына ушинтип ороп, духовканын табагына салып алабыз. Калгандарын дагы ушул иретте эле жасап аласыз. Жасап алган соң жумуртканын сарысы менен бетин сүртүп, өзүңүздүн калооңузга жараша кунжут менен, мына ушундай сыйдана менен кооздоп койсоңуз болот. Алдын ала кызып турган духовкада 200 градуста 20-25 мүнөттө бышып чыгат. Негизи эле саргарып, камыры бышканга чейин бышырып алабыз. Мына ушундай аябагандай көркөмдүү, аппетитти ача турган, даамдуу самсы деп кое берейин, самсылар болуп чыкты. Эми муну кыйгачынча кесип алат экенбиз. Сиздерге албетте жасап көрүүнү сунуштайм, себеби биздин үй бүлө мүчөлөрүнө аябагандай жакты. Даамы дагы оозуңда кала турган оригиналдуу тамак. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Биздин видеолорду жаккан болсо, сизге пайда берген болсо, лайк басып, каналыбызга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө аман болуңуздар.